Assalamu алейкум, урматтуу достор. Бүгүнкү бизде конокто Манас университетинин студенти Мадина бизге өзүнүн бүгүнкү кызыктуу китеби жөнүндө айтып берет жана өзүн да тааныштырып кетет. Ошол өзүнүн окуп чыккан чыгармасы жөнүндө кыскача сиздерге маалымат берет. Анда эмесе Мадина өзүң тааныштыра кетсең. Саламатсыздарбы? Сиздерге да чоң рахмат. Бүгүн ушуна чакырганыңыздар үчүн. Мен азыркы учурда Манас Кыргыз-Түрк Манас университетинин 3-курсунун студентимин. Бөлүмүм синхрондук котормо. Мен бүгүн Робин Шарманын титулу жок лидер деген китеби жөнүндө айтып бергим келип турат. Бул китеп негизинен көптөгөн тармактарды камтыйт өзүнө. Ал эми азыр кыскача Робин Шарма жөнүндө маалымат бере кетсем, Робин Шарма азыркы учурда дүйнөлүк бизнес тренер болуп эсептелет. Оратор, көптөгөн фирмаларга бизнес жаатында кеп кеңешин берип келет. Ошондой эле бул китеп негизинен Робин Шарманын 15 жылдык эмгегинин үзүрү деп айтсак болот. Китептин негизги сюжети бул негизги каарман Блейк Дэвис, ошол жөнүндө сөз айтылат. Негизги каарман жөнүндө кичине айта кетсек, ал өзү мындай азыркы учурда көп эле адамдар ошондой болуп калды. Көбүнчө эч нерсеге кызыкпаган, көп нерсени колунан келбеген, эч кандай интерес, эч кандай кызыкчылыктары жок болгон, жөн гана жашап жүргөн адам болуп эсептелет да. Бирок ал кайсы бир учурда Иракка барып, аскердик кызматын өтөп келүүнү чечет, өзүнүн жашоосун кандайдыр бир башка нукка буруу үчүн. Ошентип ал Иракка барып көптөгөн канагууларды көрөт, көптөгөн травмаларды көрөт. Бирок ал дагы эч кандай түрткү бербейт негизги каарманга. Кайра Нью-Йорк шаарына келет. Ошол армиядан кайтып келгенден кийин бир гана нерсеси болот, ал абдан китеп окуганды жакшы көрөт. Абдан китеп окуганды жакшы көргөндүктөн ошол Нью-Йорктогу китеп саткан дүкөндөрдүн бирине сатуучу болуп кирүүнү кирет. Жана ошол жерде өзүнүн ишин улантып жүргөн убакта бир адамга туш келет. Ал адам мындай сыртынан караганда жөнөкөй болот, эч кандай деле укмуш кийинген деле, эч кандай деле стили деле жок. Обычный кадимки эле кийимдерди кийип жүргөн болот. Бирок экөө сүйлөшүп калган убакта негизги каарманыбыз түшүнөт ошол адамдын канчалык бийик даражада турган адам экендигин түшүнөт. Жана ошол убактан баштап негизги каарманга бир кандайдыр бир кызыгуу башталат. Ошол адам жөнүндө ошол адам менен сүйлөшүп, ошол адам жөнүндө көптөгөн маалыматтарды үйрөнгүсү келе баштайт. Бул китептин сюжети ушундай башталат жана ошол биринчи статы болуп эсептелет. Ошол адамга жолуккандан кийин негизги каармандын жашоолору тепкич менен өзгөрө баштайт деп айтсак болот. Биринчи мугалими лидерликтин эч кандай титулу болбойт экенин айтат. Бул деген лидер болуу үчүн адамга эч кандай титулдун кереги жок. Адам өзү үчүн лидер болуш керек. Адам биринчи кандай өзүнө лидер боло алса, ал коомчулукка дагы ошондой лидер боло алат экендигин аныктайт. Жана экинчи учители болсо ошол адамга лидер болуу үчүн кандай тоскоолдуктар башына келиши мүмкүн жана канчалык көптөгөн тоскоолдуктарды адам башынан өткөргөн сайын ал ошончолук улуу лидерликке жол алат деген сыяктуу көптөгөн идеялар бар. Эгерде адам азыркы учурда өзүн издеп, өзүнүн максаттары жок болуп жүрсө, өзүнүн жашоосунун маңызын таба албай жүргөн болсо, ушул китепти окусаңыздар болот. Мадина, кечиресиң, анан ушул китептен өзүңө жеке кандай сабак алдың, кандай таасирлер калтырды? Мен бул китепти окуганга чейин деле мотивациялык китептерди окуп жүрчүмүн. Бирок ушул китепти окугандан кийин мага кандайдыр бир өзүмө болгон ишеничим, өзүмө болгон жоопкерчилигим күчөдү. Биз көбүнчө адамдар башка бирөөдөн талап кылабыз бир нерсени. Бирок биз биринчи убакта өзүбүздөн талап кылышыбыз керек деп ойлойм да. Ошол нерсе мага таасир этти. Жакшы. Анан ошол китепте жагандай мындай ключевой жерлер деп коет го. Ошондой бир кызык жерлер болдубу? Сени өзүнө тарткан китептин маанисинин ичинде. Ооба, бул китеп негизинен
биринчи кадамдан баштап эң акыркы кадамга чейин адам кандай тепкичтер менен басып өтүүнү айтып берет да. Биринчи мындай тоскоолдук болот. Ал тоскоолдуктан өтүшүңөр керек. Анын жолу бул жерде мындай. Экинчи тоскоолдук. Андан өткөндөн кийинки деңгээл мындай болот. Ал кыйынчылыктан бул шарттарды же бир тажрыйбаларды колдонуп өтсөңүздөр болот деген сыяктуу ар бир тепкич менен эме ключевые слова бар да. Рахмат чоң, Мадина. Биздин көрүүчүлөргө да көргөзүп койсок, Робин Шарманын «Лидер без титула» деген китебин окуңуздар. Мадина сунуштап атат. Аябай кызык китеп, мен да окуп чыгам буюрса. Ушундай кызыктуу китептер менен сиздер менен бөлүшкөндү улантабыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.